Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандык кыргыз элим. Кандайсыңар? Дагы эле мен Арызбек. Бүгүн сиздерге жана бир сонун бизнес түрүн алып келдим. Туугандар, ушул видеону өткөрүбегиле, өткөрүбөйсүңөр чокум зыян тартасыздар деп айтсам да болот. Негизи бул жерде ар түрдүү товарлар чыгат. Кандай товарларды эми көрсөтөм. Жүргүлө. Мына товарды көрөсүздөр. Мен айтпасам эле билесиздер да көрсөңүздөр. Герней деп койсок деле болот. Бунун ар түрлөрү мына. Чоңу, кичиги, ар түрдүү размерде, анан тегереги дагы бар. Мисалы, ошолор мына жерде турган станоктон чыгат. Жүргүлө ушул станок кандай иштейт, кандай чыгат силерге ачыктап көрсөтөйүн. Мына станокторду көрсөңүздөр, тиги жерде автоматтык башкарат, көргүлө. Автоматтык башкарат. Сүйбөндүк. Мен ар түрлүү размерде чыгарат да, мен азыр өздөрү кандай размер болсо чыгара бергиле дедим. Анан бул жерде карасаңыздар, мына кам материал салды бул жерге калай да. Эми бул ушул кичинекей станоктон бир жакшынакай нерсе бүтүп чыгат да. Мына кам материал бул жакта түргөктөлүп турат. Азыр ишке түштү, жумушка түштү, көрсөңүздөр болот. Мына баары жок автоматтык башкарылат. Автоматтык ийип атат, көрдүңөрбү? Түштү. Келди. Размерлерин өзүңөр теңишсеңер болот. Бул жерлерин да кесип атат да. Карагыла.这个就是多大的尺寸都可以做吗？这个宽度的尺寸多大都可以做，是不是？最宽是能做多少？最宽最大，最大你2米乘1.6米都可以。这个宽度小越小反而不能折成四方的，小了一定要折成这样，3片或者2片，因为梁本身有一定的宽度，对吧？能理解吧？能理解。Bunun тугандар мынабу размерин 2 метргече ийсеңер болот экен. 1 метр, 1,5 метргече көрсөңөр муну. Ийилип чыкты тугандар, ийилип чыкты манеке. Ийилип чыкты. Азыр карасаңар, эми мына жерин азыр ичине киргизебиз да. Мындай кылып туруп бу жерин бекитебиз. Эми ошону көрсөтөм тугандар, Азыр ошол станокту көрөсүздөр. Ошого көзүңөрдү жумбай жакшы көрүп алгылач видеону тугандар. Тугандар, азыр силерге мынаны тааныштырышты унутуп калдым да. Негизи мынау сыкча белгиси чыгып атпайбы? Мына жер басылып турат, көрдүңөр. Эми мен астында силерге чыгарган кезде мындай эле эч кандай сыгы жок эле чыгардык. Буну кандай чыгарат деп ойлоп калба да. Бул деле ушул станоктон чыгат. Мен ушуну азыр кайта баштан дагы бир чыгартып берейин тугандар, дагы бир ушундай сыгы менен кошуп чыгартып. Негизи бул материалдын калың жукалыгын өзүңөр тандайсыңар. Өзүңөрдүн талабыңар боюнча чыгарып алсаңыздар болот. Тигине үстүндө басып чыгаргандан кийин мындай чыгат. Мына экөөнү салыштырсаңар, мына экөөнү салыштырсаңар, бирөө жылма эле чыкты, мына көрсөңүздөр. Бирөөнүн мынабу сыктары бар да. Кандай чыгарсаңыздар болот. Окшош эле бир станоктон чыгат. Жерде бир жери бар. Азыр түшүрбөй калыптыр. Ошону мындай түшүрүп койсок эле болду. Ушундай чыга берет да. Анан бул размерин айттым тугандар. Бул мынабу ширнасын, кеңдигин каалаган размерде чыгарып алсаңар болот. Эң чоң дегенде 1,5 метрден 2 метргече ийсеңиздер болот. Мына ширнасын ойлогула. 1,5 метр ушунчалык чоңдукта чыгарсаңар да болот мындай. Эми тугандар, эми ушуну чыгаргандан кийин кыска болуп калса кандай улайбыз десеңер мүмкүн. Мына көрсөңүздөр болот. Мына экөө айрым турат, мына көргүлө. Бул тиги автоматтык ушундай бүтүп чыкты. Бүтүп чыккандан кийин экөөнү бириктиресиздер. Анан мына запчасын көргүлө. Бул жерде кичинекей запчас болот. Эки ягына киргизесиздер мына жергечи. Мына жерге киргиздиңер, лоса бекитесиздер. Буну эми асканда дагы асыла турган жери чыгат да. Андан кийин мына жерге мына ушундай кичинекей бир нерсе эле болот тугандар. Жандыбы? Жандыбы? Туйба. Мындай бекиттиңер, буну кыска кылып алсаңар. Work how? Yani İngilizce
Бекиттиңер. Болду. Кайрып киргизип койсоңуздар болду да, тура берет бул. Тиягынан бир бөлөк, буягынан 4 тарабынан бекитип койсоңор бул уланып чыкты дегенге. Эми мынаны кандай бекитебиз десеңер, буну мына станок менен бекитет. Бу да айрым станок болот, туугандар. Көрсөңүздөр болот. Андан кийин буну тиги тиги станок менен чыгарат, көргүлө. Эгер ушундай завод ачабыз деген туугандар болсоңуздар, кайрылсаңыздар, баштан акыры кандай станок кетет, кандай бүтүп чыгат, бар жогуна силер үчүн кызмат кылганга таярбыз. Рахмат.